Gülüp koy. Gülüp koyuңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ага себеп бар. Ооба, гүлгөнгө ар бир күндө ушундай жакшы себептер болсун. Ал эми ушул чыгарманы аткарган дагы бизде эң шайыр, эң позитивдүү эжекебиз конокто. Ооба, бүгүн бизде бардыгыңыздар билип калгандай, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, KG Жаш таланттар долбоорунун продюсери, автору жана ошондой эле жетекчиси Гүлнара Тойгонбаева эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сизди көргөндө эле жаркырап нурдай болуп келдиңиз. Көргөнүбүздө кубанычтабыз. Сизди көргөн сайын эле ушундай жылмайгыбыз келип атат да. Мен да абдан көрүшкөнүбүзгө чоң кубанычтамын. Анткени 5-каналда чын айтсам көптөн бери болбоптурмун. Ооба, конокто көптөн бери Буюрса жаңылыктар дагы бар болуш керек, бөлүшө турган. Ооба. Келиңиз эми ошолорду шашпай башынан баштап саймедирелеп беребиз. Мейли. Эми мына декабрда келип калды, жыл аягына чыгып баратат дегенде, мындай жыл жөнүндө уже кичине мындай жыйынтыгын чыгарып баштасак деле боло турган кез келип калыптыр. Ооба. Кандай жыл болду сиз үчүн? Мен үчүн негизи жакшы жыл болду. Жакшы жыл. Абдан бир көп жумуш болгон жыл болду. Бирок негизи мындай жыйынтыгы жакшы, Кудай буйрса. Бул жылы мактанып кетейин, мен Маданият жана искусство университетин аяктадым заочно. Тапшырдым. Буюрса кызыл диплом болот деген бир үмүтүм бар. Диплом ала элекпиз, бирок ошо кызыл диплом болуш керек деп үмүттөнүп атам. Бул негизи 3-чү билимим. Бирок кайсыл кесип? Менеджер СКД, социалдык маданий иш-чаралардын менеджери. Айтсаңыз, Гүлнара эжеке, биз сизди билебиз, баягы алгачкы эле тапшырган окууңуз бул деген политехникалык институтка тапшыргансыз, инженер куруучу, билишимче. Анан кийин уккан жайыбыз бар, баягы сиз деген көрсө, баягы чыдабай кетип, кээде ушунчалык ырдагыңыз келип, ошол институттун тамбашасына чыгып ырдаган жайыңыз бар экен, ошол чындыкпы деп сурагым келип турат да. Ооба, туура. Бул мен биз жашаганда ошо окуганда политехникалык окуу жайда азыркы бул КГУ-ста ошо университети, ошонун жатаканасы 9 этаждуу жатакана болчу. Ошол жакта жашагам. Анан ошол тамбашыга чыккан тепкичтер бар болчу, лестница, пожарная лестница деп коет. Ошол жак менен чыгып, ал жактан шаарды мындай карап, кыялданып, ошентип. Ошондо эле демек жүрөгүңүз баягы жан дүйнөңүз чыгармачылыкка, ырчылыкка жакын болуп кеткен да. Ооба, ошол политехникалык окуу жайдан бардыгы башталган, ошол жакта ырдап баштагам да, негизи. Жакшы экен, ошол жактан бардык нерсе башталган турбайбы? Азаматсыз. Эң башкысы баягы өзүңүз сүйгөн кесипке келгениңизге биз кубанычтабыз. Айтыңызчы, бүгүнкү күндө ушу KG долбоору аябай ийгиликтүү сонун долбоор болуп атат. Бул жака кантип келип, кантип продюсер болуп калдыңыз? Эмнеден башталды? Эмнеден башталды? Башталган бүт идеядан башталды. Идея бул ошол бир ой келди да, эмнеге бизде ошол балдардын чыгармачылыгында өзгөчө баягы телевидение аркылуу мындай көңүл мындай азыраак бөлүнөт деген ой. Анан бирок бизде мындай карап көрсөм абдан таланттуу балдар көп экен. Анан ошолордун башын бириктирип бир кызыктуу проект жасагым келди да. Ал кызыктуу болуш үчүн телекөрүүчүлөргө ичинде бир аз интригасы болуш керек, бир кызыктуу турган жери болуш керек. Анда ошо конкурс өткөрсө балким мындай жакшы болобу деп, бул бир чети таланттуу балдарга мындай өзүнчө бир стартовая площадка деп койсо болот да, мындай аэродром мындай учуп кеткенге. Бир чети ошол телекөрүүчүлөрдүн көңүлүн ачып, баягы балдар деген өзгөчө энергия тартылат, мындай таза да, алардын берген бир немесе посыл деп коет го. Анан балдардын өзүнүн ушундай бир жакшы энергетикасы болот. Таза, алардан бир жакшы энергия чыгып турат, бир позитивдүү, жагымдуу адамдарга. Анан ошолордун ойлонуштуруп, анан анда ошо конкурс кылыш керек го деп конкурс баштап, анын
аталышын деле баягы интернет аркылуу как конкурс кылып тандаганмын. Баштаганда. Ооба, баштаганда эле ошол конкурс кылып ошол Кежитай деген неме аталышка мындай токтолдук. Аябай жакты, мындай заманбап. Бат эске. Ооба, эске түшөт. Жана баягы кыргыз ичинде бир сонун бир мааниси бар да. Нукура кыргыздын баягы тай деп. Кенжетай, тай деп, ооба, анан ошол Кежитай дегенге токтоп ошону баштаганбыз. Ооба, буюрса 2 сезонду өткөрдүк. Азыр 3-чү сезону Кудай буюрса 1 январдан чыгып баштайт. Ошол каналдардын бирөөсүндө. Коомдук каналда биз көрүп калып атабыз. Жок, азыр башка каналдарга да берилет. Жок, 3-чү сезондо биз НТС каналында чыгабыз. Башка каналда. Ооба. Жакшы, баягы мындай көрүп туруп эле чындап эле бизге кызыктуу болду, көрдүк, аябай суктандык. Анан кийин дагы ушундай катышкысы келгендер болуш керек. Таланттуу балдар Кудайга шүгүр бизде көп. Канча жаштан канча жашка чейин кантип катышса болот. Кайерге барыш керек? Негизи биз 9 жаштан 15 жашка чейин балдарды кабыл алабыз бул конкурска. Болгону бийчилердин арасында бир аз жашыраак келсе деле мейли дейбиз, баягы 8ден келишет. Ушундай деле болуп калат. Бийчилер, анткени алар баягы жетекчинин астында жүрүшөт. Мындай ошо бийчилерге 8ден да макулчулугубузду беребиз. Келиши негизи биздин дарегибиз Орус драм театрда, ошол уюштуруу комитети, Орус драм театрда 303 кабинетте отурабыз. Телефондорубузду айта кетсем билбейм эми. Болот. Болот. 556 54 55 77 жана 776 44 55 77 телефондоруна чалып, бизде лист ожидания деген бар. Азыр 4-сезонго жазылып жаткандар уже чыгып атат. Ошол лист ожиданияга ооба жазылып койсо, биз майдын аягында, июндун башында каникул башталарда ошо кастинг өткөрөбүз. Жакшы, бардык эле ушундай нерселерди уюштуруш кыйын да. Айрыкча бөбөктөрдү уюштуруш, булар өздөрү келе албайт, сөзсүз түрдө жанында бир чоң киши болуш керек да. Албетте. Анан кийин ушул жагы деле бир бардыгын бириктирип, бир конкурска чыгарыш үчүн же бир номер даярдаш үчүн деле бир көп убакыт кетет да. Бул жагы деле оор болсо керек. Эми мындай көнүп деле калдык. Биринчи жыл аябай биз үчүн мындай оорураак болгон. Биринчи тажрыйба дегендей, мындай биринчи кадамдар. Азыр уже көнүп калдык. Оорчулугу бар, бирок ансыз да болбойт да. Гүлнар эже, айтсаңыз, көп эле интервьюңузда айтып жүрөсүз, кичинекей балдар менен сүйлөшкөндө аябай жактырам, жакшы көрөм депчи, өзгөчө мындай мени дагы кичинекей балдар жакшы кабыл алат деп айткандыгыңыз бар. Анан кийин өзүңүздүн кичинекейиңиз кызыңыз Гүнайды дагы мындай ырчылыкка аралаштырам деп ойлойсузбу? Же болбосо мындай таланты барбы дегеним, баары бир сизден өтсө керек, ага деле шыгы болсо керек. Негизи ырдайт, слуху бар, бирок азыр ырчылыкка көп мындай урунбай атат. Бирок студиябызда ошол биз деле вокал сабагын беребиз, хореография, актерлук чеберчилик, ошол хореография менен актерлук чеберчилик келет, өзү занимация этет, анан ошол актерлук чеберчиликти өзгөчө жакшы көрөт. Анда актриса болот окшойт. Ошондойго. Мейли, бул деле баягы куштун эки канаты сыяктуу эле, мындай кошо жүргөн өнөрлөрдө. Ооба. Жакшы, ушул долбоорду өткөрүп атканда сиз өзүңүзгө эмне аласыз? Мен аябай жакшы суроо болду. Бул долбоордо өткөрүп атканда, ошол уже конкурс өзү өтүп атканда, балдардын кастингке келгенде бир деңгээлде келип, анан финалга чейин жеткенде бир башкача деңгээлге чыгып, ошол өзгөрүүлөрүн көрүп, аракеттерин көрүп, өнүккөнүн көрүп, абдан мындай ыраазы болом да. Кудайга, өзүмө, ошол балдарга ушундай долбоор мындай болуп калганына абдан ичимен ыраазы болом.
ошол балдардын баары эле ынтызар болуп биз ырдайбыз деп аракет кылып аткандарын көрүп, биз дагы мындай керек болсо теле аркылуу көрүп атканда дагы бизде ушундай бир сонун сезимдер болуп турат да. Анан кийин кээ бир балдар бар, сиз айткандай баягы башында келгенде башкача ырдашчу, анан кийин вокалдык жактан өсүп калганын көрүп биз дагы таң калабыз да. Кадимки эле чоң ырчылардан кем калышпай ырдап калышканын көрүп. Жыйынтыкты көрүп демек кубанасыз. Негизи кастингке келгенде июндун башында келишет, анан финалды биз кышында өткөрөбүз да, кышында же жаздын башында. Быйыл февралда өткөрөбүз, а буга чейин 2 сезон биз апрелде өткөрдүк. Анан ошол 10 айдын ичинде кадимкидей бир өзгөрүү, мындай өсүш байкалат да. Ырчыларда деле инструменталисттер, ошо актерлук чеберчиликти көрсөткөндөр, бийчилер деле мындай алардын баардыгына бир өзүнчө бир жакшы мотивация болот да, мындай өскөнгө. Кадимкидей ушундай өсүп калганын байкайбыз. Ооба. Эжеке, сиздин ар дайым шайыр баягы жайдары жүргөнүңүздү билебиз. Ар дайым позитивде, рецепти бар болсо бөлүшүп өтсөңүз бардыгыбыз менен. Мынакей эшикте кыш болсо дагы баягы эле жаркыраган сизсиз. Рахмат. Аракет кылам. Мен деле жашоомдо мисалы ар кандай болот, мындай баягы жакшы жаман жанаша жүрөт дегендей, менде деле ар кандай жакшы күндөр деле болот, бактылуу күндөр, мындай кайгырган күндөр деле болот. Эми мындай пендечилик дегендей да, Бирок ошого карабастан баягы ички бир өзүңдүн бир кандай десем, внутренняя сила деп коет го, ошону мындай топтоп, ошого бир дем күч берип, жакшы настройго өзүмдү буруп жүргөнгө аракет кылам. Акыркы кездерде мындай бир тренинг, семинар дегендер чыгып калды. Биз билебиз, сиз күчтүү айымсыз. Себеби дегенде баягы жакшы бактылуу болуп турганда жылмайган бул ар бир адамдын колунан келет дейт да. Анан кийин ушундай бир кайгысы болуп туруп, ошого карабай жылмайган адамдан коркуш керек дейт да. Анткени ал адам күчтүү болот деген сөз бар. Муну эми мен эмес, улуу адамдар айтып коюшуптур. Аябай чын эле ушундай күчтүү болуп жүрөбүз. Эми сиздин өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга токтололучу. Сиз баягы KGTayдан сырткары өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды алып кетип атасызбы? Калып калган жокпу? Эми чынын айтсам, өзүм чыгармачылыгыма бир аз кандай десем, көңүл бурулбай калып атат. Чын анткени баягы мен өзүм эми энергиямды ошол KGTayга көбүрөөк берип баштадым окшойт. Бирок ага карабастан мына май айында сонун юбилейлик концерт өткөрдүм. Сахнада 25 жыл деген концерт. Көргөнбүз билбордтор. Ооба. Ошол концертим өттү. Ал деле жакын арада эфирге чыгат, монтаж болуп жатат азыркы учурда. Ошол репертуарыма бир аз болсо деле жаңы ырлар кошулду, эски ырларды бир жаңыладым. Ошентип иштеп келатам. Жакшы. Кандай ырларды ырдаган сизге жагат? Мындай эл үчүн эмес, баягы эл уксын үчүн эмес, баягы өзүңүздүн мындай жыргалчылыгыңыз үчүнбү, эргүүңүз үчүнбү? Кандай чыгармалар жакшы көрөсүз? Эми чыгармаларды тандаганда, тексттерди тандаганда негизи баягы ичинде бир жакшы ою, жакшы бир англисче айтканда месседж деп коет го, посыл. Ошону бир ичиндеги бир мындай элге берген бир жакшы маңызы менен маңызы бар ырларды тандайм, ошондой сөздөрдү тандайм, ошондой ырлар менен иштегенди жакшы көрөм да негизи. Ошо бир аз ичинде балки философиясы бардыр. Жакшы. Сизди көп тилде ырдаганыңызды билебиз. Бир гана орус, кыргыз эмес, испан, англис тилдеринде дагы ырдайсыз. Андан кийин азыр, ушул таңда бардык теле көрүүчүлөргө арнап бир куплет ыр сурансак болобу? Сиз каалаган тилде каалаган ырыңызды бардыгы күтүп атса керек. Мен билем, мен да күтүп атам. Бир куплет. Келиңиз. Күтүлбөгөн жерден болуп калды. Эми эртең менен эрте туруп ырдаш деле оор баягы үн-түндөр баары уктап аткан болуп. Ооба. Ошентсе да аракет кылып. Мындай айтып койсоңор мен ойлонуштуруп коймокмун да азыр. Так, кайсысын ырдасам?
Андай испан тилинде да берейинби? Сонун болот, керемет. Бул El Condor Pasa деген полет кондора. Кондор кушунун учуусу, да? Лео Рохас да ойноп калган, ооба. El cóndor de los Andes despertó y bajó al río azul para beber. Sus alas densamente desplegó con la luz de un feliz amanecer. Tras la tierra se cubrió de verdor, de amor y paz. Tras la llama floreció, el sol brotó y en el trigal. Браво! Бирден менен уктук сизди. Чоң рахмат, керемет болду аябай. Бир аз каналисын мындай бийигирээк алып атырмын. А так баары жакшы болду. Баары сонун болду. Келип ушул таңды шаңга бөлөп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер болсун. Бул долбоордагы ийгиликтүү жыйынтыктап алыңыз. Рахмат. Келип бергениңизге рахмат. Өзүңүздүн ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым ушундай жылмайып жүрө бериңиз. Ал эми урматтуу достор, бир нерсени айтып коелу. Бизде бүгүн ушу KGDAI долбоорунун бөбөктөрү, катышуучулары анан эфирдин аяк жагында сиздерге сонун чыгармасын тартуулайт. Ага дагы өзүңүздөр күбө болсоңуздар болот. Ал эми сизге болсо ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат, келип туруңуз. Аман болуңуздар.